менин каналыма кош келипсиздер. Достор, биз бүгүн сиздер менен Гоша экөөбүз аябай даамдуу чакчак жасайбыз. Эгерде кызык болсо, анда видеонун аягына чейин мени менен чогуу болуңуздар. Анда эмесе, кыздар, биз биринчи унду илеп алабыз. Ар дайым албетте электен бир өткөзүп алыңыздар. Ошондо бышырган чакчагыңыздар, борсоңуздар аябай көтөрүлүп жакшы бышат. Менде бул жерде 600 грамм un накейлеп алдым азыр. Калганын коюп турамын. Эми бул жерде 6 жумуртка. 6 жумурткага мына азыраак сода кошобуз. Соданы кошуп аралаштырып алдым. Бул чакчакка жумуртка, сода жана un гана колдонулат. Мына аралаштырып, эми унга коюп аралаштырып алабыз. Мынакей биринчи мен качтын жардамында аралаштырып аламыз. Бул жерде унду алып койгонун себеби жумурткалар ар кандай өлчөмдө болот. Ошон үчүн мен азыр бул жерге 550 грамм un коштум. 50 грамм унду алып турамын. Менин жумурткаларым орточо чоңдуктагы жумурткалар. Мына эми кашыкты алып таштап, кол менен жууруп алабыз. Кыздар, менде камырым аябай эле жумшак. Мынакей дагы азыраак un коштум. Эми дагы жууруп баштадым. Мынакей кыздар, биздин камырыбыз да уже жуурулуп бүттү. Мына кол жабышпайт. Орточо, өтө катуу эмес, өтө жумшак эмес, орточо камыр болду. Эми бул камырды биз 30 мүнөткө тыныктырып коюп коебуз. Бул камыр тыныккандан кийин жайганга аябай ыңгайлуу болот. Мынакей, эми биз камырды 30 мүнөткө тыныктырып коюп коебуз. Мынакей достор, 30 мүнөт өттү. Эми камырыбызды алып алабыз. Мынакей. Камырды 3кө бөлүп алдым. Бөлүп, тоголоктоп, дагы 5 мүнөткө үстүн жаап коюп коебуз. Мына камырды алып, эми түбүн кичине урпактап камырды жайып баштайбыз. Мынакей кыздар, экинчи камырды да жайып алдым. Мына жондугу ушундай болуш керек. Манты, оромолорго караганда жоонураак болот. Мына экинчи камырды дагы бул жака коюп турабыз. Эми үчүнчү камырды жайып баштайбыз. Мынакей үчүнчүсү да бүттү. Мына достор,
ушундай болуп 3 камырды жайып алабыз. Эми камырларды алып kesip баштаймын. Кичине ундан сеуп эми бул жагына да сеуп алабыз унду. Ушундай кылып бөлүкчөлөргө бөлө алабыз, узун тилкелерге. Эми каткып баштайм. Кыздар, азыр камырды кескенге чейин мен майды куюп коёмун. Майым кызып турат. Мына идишке кичине чоңураак болуш керек идиш. Анан тайыз идишке болбойт. Көбүрөөк май коюп, майга кууруп алабыз. Азыр майым кызып турат. Эми майым кызганга чейин мына кыздар ушундай кылып тилке кылып кезип алабыз. Мына бири-бирине жабышпаш керек. Меники азыр бул биринчи камырым. Биринчи камырды жайып коюп койгонго кичине ката түшүптүр. Жана камырым катуураак болчу. Анан кичине ундап да аласыздар. Мынакей кыздар, бардык камырды биз ушундай кылып азыр кесип чыгабыз. Камырды ушинтип кыркып алдык. Эми бул жерде ашыкча ундарын биз элекченин жардамында чыгарып салабыз. Анткени май бат эле булганып кетет, оңдуюп. Майдын кызыбаганын биз азыр текшере алабыз. Мен дайыма кичинекей камырды салып көрөмүн. Камыр сразу көтөрүлсө, уже май кызыган болуп эсептелинет. Мынакей майым кызыптыр. Эми азастан салып бышырып алабыз. Мына ушундай болуп аябай көтөрүлүп кутуру аралаштырып турасыздар. Бардык жагы тегиз кызарып пишиш керек. Мынакей ушундай болуп кызарыш керек. Эми майын сыркытып чакчактарды биз чыгарып алабыз. Мынакей кыздар, биз чакчакта бышырып алдык. 6 жумуртка жана 600 грамм ундан мына ушунча чакчак чыкты. Азыр дагы бул эми бүткөн эмес. Азыр сиропун даярдайбыз. Биз азыр идишке балды салып алабыз. Менде бул жерде бир стаканда бал, таза Кыргызстандын балы жана 4 чоң аш кашыкта сахар, мына сахар эригенге чейин жакшылап аралаштырабыз. Мынакей кыздар, биздин сироп да даяр. Азыр мен ушул идишке салып аралаштырамын.
салабыз. Жарымын куямын, жарымын кийинче чакчакка ысык сироп. Ошондуктан азырынча кашык менен аралаштырып алабыз. Мынакей кыздар, аралаштырып алдым. Эми мен ушул идишке салып, мына колуңуздарды суга салып, анан кийин чакчактарды идиштерге салабыз. Анткени чакчактар колго жабышпаш үчүн колду отуруп суулап турабыз. Достор, мынакей биздин аябай даамдуу, аябай аппетиттүү чакчактарыбыз да даяр болду. Эгерде ушул рецепт жакса, анда сиздерден комментарий жана лайк күтүп каламын. Жакын адамдарыңыздар менен да менин каналымды бөлүшүп коюңуздар. Бул чакчак кесиле турган чакчак эмес. Бул чакчакты мына бирден алып жегенге ыңгайлуу. Мага ушундай чакчактар жагат. Достор, кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин аманчылыкта, тынччылыкта болуңуздар. Бардыгыбыз ден соолукта бололу. Мына Гошанын атынан дагы силерге салам.